Өлкөдө адам укуктары ар дайым эле туура багытта корголуп келбейт. Ага байланыштуу көптөгөн фактылар, окуялар катталып келе жатат. Мына ушундай көрүнүштөргө жол бербөө максатында Бишкекте сот акыйкатына мониторинг жүргүзүү боюнча улуттук түйүн уюштурулуп, акыйкат кареги жазык сот адилеттигине мониторинг жүргүзүү үчүн методологиялык чечимдер темасында конференция болуп өттү. Анда сот системасындагы жүргүзүлгөн реформалар канчалык деңгээлде аткарылып жаткандыгын, учурда кайсы этапта тургандыгын маалымдоо максатында уюштурулган. Ушул болуп өтүп аткан реформалар биздин эң негизги жанагы простой гражданин деп коет эмеспи? Ошол адам алып жатабы? Бирок биздин баягы байкообуз боюнча ал болбой жатат. Бирок биз аны жөн эле айта бербестен, биз аны далил менен айтышыбыз керек. Адам укуктары эгер тебеленип жатса, ошол тенденция кайсы жагынан кетип атат, эмне себептен кетип атат, аны биз кантип чечишибиз керек? Мыйзамды өзгөртүш керекпизби? Же болбосо жанагы аткаруучулар, сот жана мыйзам аткаруучулар туура аткарыш керекпи? Биз ошону далилдеп туруп көрсөткүбүз келип атат. Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы Атыр Абдрахматованын айтымында реформа жүргүзүп, же ар кандай иш-чараларды өткөрүүдөн мурун сөзсүз практикалык жаатына баам салып, адам укуктары канчалык деңгээлде корголуп жатат, иш-аракеттер менен көргөзүү зарыл дейт ал. Согласно которому необходимо вносить госпошлину за жыл сайын реформа кылып атабыз деп мыйзамдарды алмаштырып атабыз, кайра жазып атабыз, жумуш топторду түзүп атабыз, ага килтеген эл аралык же улуттук эксперт же болсо дагы чоң ушундай иш-чараларды өткөрүп атабыз. Бирок чынында жөнөкөй адамдын көйгөйлөрү чечилбей келатат да. Анан ошол эле президентке барышып, же жогорку кеңешке барышып, мына биз сону реформаларды кылып атабыз деп кагаз жүзүндө сонун нерселерди беришет, а чындыгында адилеттүүлүктү тапкан адам саны абдан аз да. Иш-чарага Кыргызстандагы сот, мыйзам чыгаруу, укук коргоо, мамлекеттик органдардын, жарандык коомдун өкүлдөрү, эксперттер, коомдук ишмерлер, журналисттер жана юристтер катышышты. Ошондой эле мониторинг жүргүзүү чөйрөсүндө активдүү иштеген жана аймактардагы жарандык коом уюмдары да болду. Составляющая методологии непосредственно. Долбоорду ишке ашыруу этаптары, долбоордун учурдагы натыйжалары жана келечектеги пландары аталышында сөз козгойбуз. Бул иш-чарада негизги сот системасы, жактоочу, укук коргоо органдары, юридикалык жардам тууралуу да маалымат беребиз. Сот, мыйзам чыгаруу, аткаруучу жана башка органдар менен өнөктөштүктүн негизинде гана системаны көбүрөөк адилеттүү жана гумандуу кыла алабыз. В себе в рамки это все. Улуттук түйүндө атайын даярдалган презентациялар көргөзүлүп, жалпы эксперттер тарабынан талданып, суроо жооп менен жыйынтыкталды. Алтынай Шайдылдаева, Эсен Үсөнов, Таңкылаев көрсөтүүсү үчүн.